Министрлер кабинети 2021 жылдын 17 декабрында айыл чарба кооперативдерин үрөн жана асыл тукум мал чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө токтом кабыл алган. Анда мамлекеттик фонддун эсебиндеги чарба жерлерин ижарага берүү шарттары кыйла өзгөргөн. Советтер Союзу тарап менчиктештирүү башталганда Кыргызстандагы айдоо сугат жерлеринин 75% элге үлүшкө таратылып берилген. Ал эми 25% түзгөн 276.580 гектар жер мамлекеттин фондунда, тагыраагы айыл өкмөттөрүнүн балансында калган. Мына ушул чарба жерлеринен учурда өлкөнүн булуң бурчундагы дыйкандар ижарага жер алышып күнүн көрүп келет. Эми жаңы токтомго ылайык 277.000 гектарга чамалаган бул жердин 75% үрөн жана асыл тукум мал жандыктарын өндүргөн кооперативдерге берилери белгилүү болду. Бул кабар чыгары менен өлкөдөгү дыйкандар ачык нааразычылыктарын айтып, жеринен ажырап каларын белгилешүүдө. Бирок Айыл чарба министрлиги бул чечим үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү үчүн кабыл алынганын айтып жатат. Бул биринчи иретте биздин Кыргызстанда өзүбүзгө жетишерлик көлөмдө үрөн өндүрүүнү уюштуруу максатында, камсыз кылуу максатында. Экинчиси, Кыргызстандын ичинде асыл тукум малдарды көбөйтүп, катардагы дыйкандар ошол асыл тукум чарбаларда малды сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү үчүн. Үчүнчүсү, ошол Кыргызстандагы айыл чарба кооперативдерин талаптагыдай деңгээлде уюштуруп көбөйтүү максатында кабыл алынды. Ошондой эле айыл чарба министринин айтымында өлкөдө үрөн жок. Үрөн чарбаларынын карамагында 276.000 гектардын 12.000 гектар гана бар. Анын ичинде максаттуу пайдаланылган 4.000 гектардан 10.000 тонна гана үрөн өндүрүлөт. Дан өсүмдүктөрүнө гана 130.000 тонна үрөн керектигин жана асыл тукум мал такыр өндүрүлбөй жатканын айтып, мамлекеттик фонддогу жерди багыттуу пайдаланыш керек деп кошумчалады. 2020 жылдын аягынан 2021 жылдын башына чейин айыл чарба министри кызматында 3 айдан ашык убакыт иштеген Тилек Токтогазиев кабыл алынган бул токтом коррупциялык схемаларга анык жол ачат деп эсептейт. 277.000 гектардын 207.000 гектар жери эми жалпы баары катыша албайт, жөнөкөй фермер ала албайт аны бир кичинекей бир группа, бир топ кишилер ошого алганга гана мүмкүнчүлүгү бар болуп калат. Бул эмне коррупциялык элемент эмеспи? Бул так коррупциялык элемент бар болуп калат. Анан эмнеге 75%? Эмнеге мисалы үчүн 25% эмес? Бул ошол элестеткиле 277.000 гектардын ичинен 207.000 гектарын ошол мындай ачык эле айтсак 5-6 эле чоң корпорация алып коюн деп атат. Алардын баары министрликтин жанында жүрөт. Мен аларды билем, керек болсо фамилиялары менен айтып койсо болот. Баарынчы. Бирок эми буякта кийин бул в любом случае чыгат, мунун баарычы. Жоопкерчиликке баары тартылат. Азыркы министрдин өзүндө үрөн жана асыл тукум мал чарбасы болгондуктан жеке кызыкчылыктарда болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Азыркы айыл чарба министринин өзүнүн ошондой асыл тукум мал чарбасы бар, анын үрөн чарбасы бар болчу, статусу бар болчу, бирок мен иштеп аткан учурда биз үрөн чарбанын баарын текшертип, 109 үрөн чарбанын ичинен 40% үрөн чарба статусунан айрылып калган. Анын ичинде Мариповдун Ноокаттагы үрөн чарбасы дагы статусунан айрылып калган. Анан азыркы министр Аскар Жаныбековдуку дагы ага татыктуу болбой калган да статусуначы. 277.000 гектар жердин 75% болгон 207.000 гектар жерде кеминде 100.000 дыйкан өз тиричилигин көрүп, жанын багып жатканын. Эгер токтом кабыл алынса, миңдеген үй бүлөлөр жумушсуз калып, миграция маселеси да урчуп кетиши мүмкүн экендигин кошумчалады. Ошондой эле мамлекеттик фонддогу жердин бардыгы ачык аукционго коюлуп, жарыш электрондук форматта өтүшү керек деп эсептейт. 30 жылдан бери же өмүр бою дыйканчылык менен алек болуп келе жаткан Чүйдүн Жаңы Жер айылынын тургуну Нарбото Кемелбаев бул токтом кабыл алынса, өз жанын араң баккан дыйкандар туңгуюкка кептелерин белгилейт. Мен 309 токтомго как дыйкандар да эле мен да каршымын. Себеп дегенде бул жерде фонддо турган жана 25% фонддун жеринин дагы 75%ын алып калганын калтырып коюш, дыйкандардын жанагы эптеп окат кылып аткан ошол арендага алып айыл өкмөттө туруп, аларды дагы баягы тупикке такап атат да. Мен жаңы жер боюнча айта турган болсом, жаңы жерде бул фонддун жерлери мындан 2000-жылдарда деле бийлик тарабынан алынып коюлган да. Жаңы жерде 100 гектар гана фонддун жери бар, калган жер жок. Ошол себептен биздин жаңы жерде абдан маселе
бул боюнча куш да. Ал эми бул Кыргызстан боюнча дагы ушундай кылып кое турган болсо, вообще эле жалпы дыйкандардын акыбалы оорлошуп кетет да. Бизде жаңы жерде азыр аренда 50.000-60 000 гектар болуп эме сомго чыгып кетти да былтыркы жылы. А быйыл андан да өйдө болушу мүмкүн. Себеп дегенде быйылкы жылы капустанын баасы бийик болду. Бул токтом жалаң жана байларды, колунда бар акчасы бар адамдарды гана колдоо максатындагы токтом деп ойлойм. Мен буга как жалпы дыйкандардай эле каршымын. Жаңы жерде фонддун жери жок, бирок мен жалпы Кыргызстан боюнча дагы ушул жаңы жердин акыбалы кайталанат деп ойлойм. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов 31 январдагы жыйында карапайым калкка каршы кабыл алынган 309 токтом чоң тополоңдун чыгышына түрткү болорун айтып, министрлер кабинети чечимди артка алышы керек деген оюн билдирди. Потому что эгер бул өтүп кете турган болсо, чоң социалдык саясаттык тополоңго алып келет. Потому что я уже разговаривал с этими самыми представителдер. Булар шу эмени эле күтүп отурат, силерди эле күтүп отурабыз деп атат. Бүт бардык ассоциациялар, фермерлер, бүт бардыгы. Я разговаривал с их представителями. Мага келдилер ошолор. Айтып атат, силерди эле күтүп атабыз депутаттар дейт. Силер шуну эле өткөрсөңөр дейт, биз тополоң кылып чыгабыз дейт. Потому что 309-чу силер эле ошол изменение киргизсеңер, 309-чу токтом толугу менен күчүнө кирет да, полностью начнется грабеж народа деп атат.